Өлгөн күйөөмдү Москвадан кезиктирдим дейт. Толук маалыматты өзүнө алайлы. Ошол өлгөн күйөөм тирилип келгенде эле болжакта ошол кайнатама айтыш кыйын болуп жатат чындыгында. Саламатсыздарбы Тушунбек YouTube катталуучулары, бүгүн бет кабартында берүүгө мекендешибиз кайрылган. Өлгөн күйөөмдү Москвадан кезиктирдим дейт. Толук маалыматты өзүнө алайлы. Саламатсызбы? Бүгүн бет кабартында берүүгө өз каалооңуз менен келдиңиз. Берилген суроого так жана туура жооп берүүгө даярсызбы? Саламатсыздарбы? Ооба, деген суроолоруңузга так жана туура жооп бергенге даярмын. Мен да ошол жүрөгүмө өкүп жүргөн бир суроомду эл менен кеңешейин деп келип калдым. Мындан 10 жыл алдын жолдошум каза болуп калды. Экөөбүздүн ортобузда бир уул бир кызыбыз бар. Кызым менен уулум ушул кайнатамдын колунда турушат. Ошо тириликти деп эримдин жылдыгы өткөндөн кийин эле мен Москвага иштегени кеттим. Азыркы убакта ошо Москва шаарында ресторанда повар болуп иштеймин. Ошо Москвада мен 2 жыл иштегенден кийин эле ошо поварлыкта иштеп жүргөндө мен ал жерге су-шеф кылып дайындашты. Су-шеф кылып иштеп жүргөн убагында биздин ошол ишканабызга Асылбек деген бир бала жумуш сурап келип калды. Мен бир караганда эле ошол өлгөн күйөөм тирилип келгендей эле болду да. Бир караганда түсү, бою, баардык жагынан ушу жолдошума окшош экен. Караган боюнча шок болуп туруп калдым. Ошол иштегенде да байкап калыптыр да, мен баягы катып туруп калганымчы. Эмне болдум жабы катып туруп калдым дегенден анан сөздү башка жака буруп ишибизди уланта бердик. Ошол иштеп жүргөндө жана эрим окшош болгондугу үчүн мен ага мындай айтканда кайра мээримим түшүп калды дагы, ишине жардам берип, жакшы сүйлөп, бирге иштеп жүрүп, ошол бир айдын ичинде экөөбүз уже бири-бирибизге мындай көңүлүбүз ачылып калды да. Бири-бири тилибизди табып. Бирок азыркы убакытка чейин жакшы жүрдүк, кыз жигиттей болуп, жакындан таанышып. Бирок мына ошол Кыргызстанга келем деген убакта анын үй бүлөсү бар экенин билип калдым. Үй бүлөң бар экен го, эмнеге мени үмүттөндүрдүң деп ошентсем, сен менен Москвада жашай берем, үй бүлөм Кыргызстанда жашай берет деп ошентти. Анан жакында өзүм бир тууган агам той кылган үчүн ошо Кыргызстанга келдим. Эми менин ошол элден кеңешүү максатында келип калдым. Менин максатым ошол Москвага барып Асылбек менен бирге жашасамбы же ошол эки баламды карап эле Кыргызстанда калсамбы деп ошол элден сурап кеңеш алайын деп келип калган учурум. Ошонун семьясы бар экенин билип туруп дагы азыр Москвага барып турмуш курганга даяр болуп атасызбы ошондо? Ооба, башында биринчи семьясы бар экенин укканда жаман болдум негизи. Бир жолу эле жыйнап салсамбы депчи. Бирок биз ага чейин бирге жакшы күндөрдү өткөрдүк, бирге жакын болдук. Анын үстүнө жолдошумду убагында аябай жакшы көрчүмүн да. Анан ошол жолдошума да окшош болгон үчүнбү, аял бар болсо дагы мен көңүлүм муздаган жок, чынын айткандачы. Бирок чын-чыныга келгенде бул жакта ошол кайнатама айтыш кыйын болуп жатат чындыгында. Ошол себептен ошол эл менен кеңешейин деп келгеним бар. Урматтуу мекендештер, сиздердин кеңешиңиздер өтө маанилүү. Ачык ошо экинчи турмушка чыгып, экинчи жубай болсомбу, кантип түшүндүрсөм деп бүгүнкү берүүгө келип жатат экен. Сиздердин да жүрөк өккөгөн сурооңуздар болсо, биздин бет кабартында берүүгө кайрылсаңыздар болот. Учкунбек каналында биринчи жолу болуп жаткан болсоңуз, каналга катталып, лайк басып, ой пикир калтырууну унутпаңыз.